Адамдар эгерде исламдан кандайдыр жамандык таап аткан болсо, ошол адамдар өздөрү ошол нерсеге себептүү, өздөрү күнөөкөр ошол. Туурабы? Эркек менен катын үйлөнсө, бул нормальный көрүнүш, анан экөөнүн ортосунда жашоо болбостон ортосундагы согуш, анан балдардын полный ошол психологиялык травмаларга учурашы, башкасы, үй бүлөнүн акыры эгерде бирин бири өлтүрүп, мына ошол менен тына турган болсо дагы, туугандар бул нерсеге ошол никени шарт кылган шарият күнөөлүү эмес. Туурабы? Биз бул нерседе шарият күнөөлүү кылбайбыз да. Жогорку кеңеште багы мыйзам киргизүү боюнча 18 жаштан кийинки дегенди ошол убагында ген прокурор болуп турган Аида Салянованын сунушу менен жогорку кеңеште ушул закон өтүп кетти. 18 жашка чейин тыюу салынды. Жаш кошкону. Ошого бул жерде юридический академияда бул закон мыйзам өтүштөн алдын бул элдин пикирине ошондой бир мөөнөт берилди эле. Юра академияда топтолдук ушул маселени обсуждать этиш үчүн. Жалаң ошол юрист жаштар, вуздагы окуган жаштар, ошол жердеги жетекчилери, мугалимдери, декандар, анан бир-эки ошол үй бүлөлүк биздеги ошол кризисный бар центрлар бар, үйдөгү зомбулукка каршы болгон ал фонддорду ошондой организациянын жетектегендер аял заты. Кыскасы ошо президиумда отурганда жалаң аялдар экен, арасында бир гана мен, молдо сакалчан мен отурам, бир эркек. Менин позициям ачык, айкын. Мен үй бүлөнүн ошондой урап, үй бүлө жакшы болбой жашоосу ушундай туңгуюк болуп атканына исламдын жана ошондой эле ошол возрасттын 18 жаш деген ошол возраст эч кандай причина, себеп эмес экендигин мен ошол точка зренияны отстаивать этип атам. Ал жерде башкалар жок, ошол возрастка, ошол нерсеге басым жасап атышат. Туугандар 4 баласы бар, 5 баласы бар үй бүлөлөр ажырашып атат. Алар эмне жаш эмес, кепанда эмес. Проблема возрастта. Возраст эмес. Эркектердин организми, мисалы аялдардын организмин жакшы билесиңер, кыздар тез четилет. Ошон үчүн кыздарда багы өзүнүн бирге болгон отурган классташы менен курсташын карабайт, өзүнөн чоңго карайт. Аял заты ошондой тартыла турган болсо, өзүнөн улуу чоңдорго карайт. Потому что алардын мышлениясы, алардын көз карашы ошол багы оюн карап, желпи, жеңил желпи мамиле жасаган өзүнүн тең курларын карагысы келбей атат. Несерьезный. Бул дегени кыздар эркектерге караганда тез жетилет, булар организми ушундай тез жетилет, кыскасы. Хорошо, ошол жерге чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мисалы ушул шариятында бар нерсе мисалы шашкалактык шайтандан деп коет, бирок кээ бир исключение жасалган орундар бар. Ал жерде шашылыш керек. Адам мисалы үйүнө конок келип калса, адам жүгүрүп, шашылып, дасторкон сала коюп, төшөк сала коюп, аяка жүгүрүп, көчөгө жүгүрүп, суйта кылып коюш, бул ошол мусулман адамдын адеби. Суйта бул жакшы нерсе, конок келгенде жүгүрүш, конокту күтүп алыш үчүн. Адам өлүп калса, аны састып денесин коюп, тегерегине кучактап, жыттап, аны ыйлап отурган эмес, аны тез көмүш керек. Ал жерде шашылганда, ал шайтандан эмес, өлүктү тез жерге бериш керек. Аны сактап отурбастан. Ошолордун катарында эле туугандар мына ошол кыз бойго жеткенде кызды тезирээк эрге бериш керек. Потому что ошондой момент келет, ошол кезде мына бериш керек. Кеп возраст эмес да, вот чынын айткандачы, мисалы мына үйлөнбөй койгон, жаш өтүп кеткендерди көрүп атабыз. Үйлөнө албайт, ошо менен проблема. Жаш кезде кичине анча-мынча кемчилик эмелер көрүнбөй калат. Адамдын, кыздын, жаштардын эмесин. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала, Аллах Куранда айтып атпайбы? Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма. Аллах айтып атат. Кудайдын да бир аяттарынан, мисалы силердин өзүңөрдөн аял затын жаратты. Ошол аял затынан силер ушундай бир тынчтык, жүрөктөгү бир катыржамдуулукту табышыңар үчүн деп атат. Ошол законный аял менен эркек тынчтанат дагы, ошол бүт багы орустар айтмакчы мача в голову ударила дейт го. Ошондой нерселер болбош үчүн эркек өзүнүн аялы менен тынчтык табат. То есть бул адам ошол эркектик ошондой урук потребностун удовлетворять этип туруш керек. Болбосо бул көчөдө багы бези жок айгырга окшоо, анан кийин ошентип анан зинага жол башталат. Литаскуну илейха, ошол багы жумшактык, ошондой тынчтык, жүрөктөгү катыржамдуулук деген нерсе мына ошол брак, законный брактан табылат. Сен көчөдө но бир сойкуну арендага снимать этип алып, ал менен жатсаң, сен кантип мисалы, ал менен кантип сен покой табасың мисалы. Элестетсеңер, ол мүмкүн эмес. Аллах Таала ошол жерде анан айтып атат: "Жа'ала байнакум маваддатан ва рахма". Аллах силердин ортоңорго ошол эр менен аялдын ортосуна сүйүү салып койду дейт. Кудай салып койду. Ва жа'ала дегени бул араб тилинен бул кылды деген. Бул нерсени жа'лун илахи деп коет. Кудайдын кылганы деген нерсени билесиңер. Ошон үчүн баа кыргыздарда не деп коет? Нике ысык деп койгон ушу сөз бекер эле айтылган эмес. То есть кээ бир адамдар үчүн бүгүнкү күндө ошол багы батыштын көз карашы менен жашап калган адамдар үчүн бул диковинка болуп атат да, багы өмүрү көрбөгөн эркек, өмүрү көрбөгөн тааныбаган кыз менен үйлөнүп калса, алар үчүн өтө дико болуп атат. Эмне үчүн дегенде, аларда билесиңер свидание болуш керек эле,
эле сүйлөшүп эле сөз алмашып, кыскасы толтура бул пока аны изилдеп, анын моральный сторонасына бул кыска болбогон нерсе. Бүт бардыгы болбогон нерсе. Аллах Таала ошол жаълун илахи эркек менен аялдын ортосуна ушундай сүйүү сезим салып коет. Рахма, мээримдүүлүктү салып коет. Эр менен катыны эртеден кечке ушу бири-бирин токмоктоп уруп аткан болсо дагы ушул келип эрине мисалы көчөдөн бирөө келип же болбосо кыздын бир тууганы келип эрин токмоктоп баштаса, баягы жерде көздөрү көгөрүп турган катын эрине болушуп баштайт. Эмне үчүн десе, бул ошол нерсе настолько ушул брактын бири-бирине болгон таасири, анан кийин уже адамдар балдар пайда болду, семья болгондон кийин адамдарга бул привычный нерсеге айланды. Бири-бирине болгон сүйүү, баягы от, жаштык от сезими болбосо дагы бири-бирине болгон мээримдүүлүк, боорукелдик сезим менен ошол менен анын эркектер жашап баштайт дальше. Преклонный возрастка чыккандан кийин ортодо төшөк оюндары жок да эми мисалы. Эмне бул эми төшөктө эркек менен аялдын ортосунда мисалы ошо постельный сценалар болбосо ажырашып кетет деген нерсе барбы? Жок, андай нерсе жок. Бири-бирине болгон ошондой сүйүү сезим менен ошо дальше жашоону улантып кетише берет. Ошон үчүн туугандар, мына ошол мен бул нерсе менен эмнени айтып атам? Исламдын бизге берген, мусулмандарга берген нормалар тууралуу мен сөз кылып атам. Исламдын бизге берген ушул жакшылыктарын айтып атам.